Балықтан із қалбайды дейді. Учуп кеткен чымчыктан із қалбайды дейді. Анан эчтеке кылбаган адамдан із қалбайды дейді. Биз азыр Невскийди билебиз. Биз азыр Уолт Тейлорду билебиз. Бирок мына жерден чыккан Зууракан Кайназарован сураса көбү билбейт. Кайда барыңар келсе, кайдан келгениңерди унутпагыла. Бүгүн эле калпак кийип, бүгүн эле кыргыз тилдеп, ошо бойдон эртең калганыңарды кыла бербегиле. Күн сайын сөз үйрөнгүлө. Мен англис тилин кандай үйрөнсөм, кыргыз тилин ошондой үйрөнөм. Бактылуу болуштун бир эле жолу бар, бат алыш керек балдарым. Бат алганда эле бир ишти кылып коюп, анан алаканын жайдырып алып, жакшы сөздөрдү айтыш деген эмес. Мугалимдин баташын алыш үчүн берген билимин жакшылап ал, тапшырмаларын аткарып кел. Мугалимди эң бактылуу кылган айткан сөздөрүн түшүнүп, угуп амал кылганың эле. Берген билимин алганың. Эң кыйын нерсе мугалимдин иши. Атаң машинанын күлүчүн жөн эле берип коет. Алтынын, күмүшүн, үйдүн кызыл китебин, долларын жөн эле берип коет. Бирок билимди жөн бере албайсың. Канча менет керек, канча нерв керек. Ошо үчүн агайлар дейт, адам болсун деп жүрүп, агарды саамайлар, эжейлер эмне болду көңүлдөр, киши болсун деп жүрүп, картайды өмүрлөр деген бир саптар бар. Талай агайбы? Талай агай, Төлөн агай, Чолпон эжекелер тосуп алды. Ар бир мугалим менин мугалимим. Менден улуу болсун, жаш болсун. Азыр мени депутат болдум, министр болдум, мугалим бол десе бара алмаган эмесмин, ага духум жетпейт менин. Неге билесиздерби? Анткени өзүңдүн балаңа чыдабайсың азыр. Зататошты түшүндүрүп берчи балаңа. 10 мүнөттөн кийин балаң менен душман болуп каласың. 15 мүнөттөн кийин урушуп аткан болосуң. 20 мүнөттөн кийин колуң ойной баштайт. Өзүңдүн балаңа. Өзүңдүн балаң ыйласа дейт, жүрөгүң ооруйт дейт. Бирөөнүн баласы ыйласа башың ооруйт дейт. Мээримди Алла Таала өзүң гана балаңа берген, бирок бүт элдин журттун балдарына ушунча билимди, ушунча мээримин төгүп аткан ар бир мугалим мыйык, ар бир мугалим ардактуу. Ошон үчүн ким мугалимди сыйлабаса илим жукпайт балдарым. Биринчи эреже ошол. Ошон үчүн мына жерде турган ага эжекелердин батасын алып калгыла, сабагын окугула, көңүлүн оорутпагыла. Эки эле адамга кошомат кылса болот. Президентке кошомат кылган болбойт, акимге, айыл өкмөтүнүн айыл башчысына кошомат кылган болбойт. Кимге кошомат кылыш керек? Ата энеге, анан устатка гана кошомат кылса болот. Ошон үчүн кемчиликтерин айтып барбагыла. Мына жерде ата энелерге айтайын дедим эле, балага билим жугуш үчүн бир сыр бар. Эч качан балага мугалимин жамандаба. Эч качан ким болсун, кандай болбосун. Мурдагылар баласын алымга берип атканда не деп айткан? Сөөгү биздики, эти сиздики деп туруп берген. Өздөрү балдарына убакыт бере албайт, берсе дагы чыдай албайт, бир теманы түшүндүрө албайт, бирок мугалимге келгенде анча-мынча бир туура эмес мамиле кылып койсо, анча-мынча бир эмоция калтырып койсо, ошону видеодон чыгарып, жаманатты кылып, келип териштирип, талаш, уруш кылган бул өтө туура эмес нерсе. Эгерде ким келип мугалим менен урушуп кете турган болсо, баласы үчүн, мугалим эчтеке кылбайт, болгону балага көңүл бөлбөй коет. Көңүл бөлбөй коет. Мурдагыдай сүйүү жок, мурдагыдай мээрим жок, мурдагыдай мухаббат жок. Адамга көңүл бөлбөй койсоң, эң катуу тийген ошол. Аял затына кээде урушсаң, капа болушу мүмкүн, бирок бул деле көңүл бөлүү. Жакшы сөз айтсаң, андан бетер бактылуу. Эң чоң жаза көңүл бөлбөй койгондук. Апалардан сурагыла ишенбесеңер. Ар бир аялдан сурагыла, күйөөнүн көңүл бөлбөй койгондой чоң жаза жок, таарынткан нерсе жок. Анан сен билим аласыңбы, албайсыңбы, мугалим эгер көңүл ооруп кала турган болсо, көңүл бөлбөй коет, сага билими жукпай калат. Бир адам отурган экен, үйдө отурганда бутун бир жака сунган эмес. Неге билесиңерби? Ал жакта мугалими жашаш экен. Кыбылага буту сунган эмес, устаты жашаган жака буту сунган эмес. Ошон үчүн ал алым болгон, ошон үчүн даражасы көтөрүлгөн. Бүгүн тил күнү экен балдарым. Тилди жакшы үйрөнгөнүңөр же жакшы билбегениңер силердин күнөөңөр эмес, биздин күнөөбүз. Бабаларыбыз бизге тилди үйрөтүп кетиптир. Учан тала, мудагыл, илдекер болбо, же болбосо өндүр жак деген сөздөрдү мурда түшүнөт эле, азыркылар түшүнбөй калды. Эмнеге? Мурдагылар балдар менен баарлашышкан. Азыр эми баарлашпай калдык, убакыт жок, бой без правил убакыт бар, сериалдарга убакыт бар, отуруштун отуздуру бар, убакыт бар, түнү менен караколго тойго барып келгенге убакыт бар, бирок бала менен баарлашканга убакыт бербей калдык. Чоочун эле бирөөнүн баласын багып аткандай бир сезим да. Анан балдарды ким тарбиялап атат? Телефон менен телевизор тарбиялап атат. Эмнени көрсө көңүлгө ошол сиңип атат. Ошон үчүн менин баламдын тили немисче чыкты, орусча чыкты деп мактанып атабыз. Мактана турган нерсе эмес, бул ыйлай турган нерсе. 70 элдин тилин бир, бирок өзүңдүн энен тилиңди унутпа. Тилди унуткан адам элди унутат. Тил жоголсо эл жоголот. Тилиңди жоготсоң чегараңды ачып эле кой дейт. Ал мамлекеттин келечеги жок дейт. Ошон үчүн азыр мигранттарды көп ойлонуп атам. Аларга бизге миллиардтар жөнөтүп атат, бирок балдары кантте? Тилин унутса болду, данеги жок, бирок кабыгы бар эле бир өсүмдүккө окшоп калат. Алардын неберелери айтат, My parents came from Kyrgyzstan, I don't want to go to work депчи.
I don't want to go to back. And it's my motherland. I like the USA. I like Europe. And I will be forever here деп қойды бүт ошо менен. Ошон үчүн балдарым, ырдаган бийлеген жакшы, бирок тил үйрөнөлү. Китептерди көбүрөөк окуйлу. Аталар менен барлашалы, апалар менен барлашалы. TikTok'tu көрүп атасың. Ишенбесең, TikTok'tu карайсың. 1 саатта 300 контент көрөт экен. Бүткөндөн кийин эмнени көрдүң деп сураса, бала бирөөнү эстеп калбайт экен. Адамда бир дофамин деген гормон бар. Адамды жалган бактылуу кылат да. Көрөсүң, бактылуу боло бересиң, бирок бүткөндөн кийин бактсыз экенин билесиң. Адам күндөн күнгө өлүмгө жакындап баратат. Мына кечегиден өлүмгө бир күн жакындадык. Дүйнөдөн бир күнгө алыстадык. Бирок ошол күнүң жөнүлө өтүп кетсе, эң чоң арман ошол. Балыктан из калбайт дейт. Учуп кеткен чымчыктан из калбайт дейт. Анан эчтеке кылбаган адамдан из калбайт дейт. Адамдын убактысын урдаган эң чоң балекеттин бир аз телефон болду. Телефонду колдон, бирок туура колдон. Ошон үчүн балдарым, тил үйрөнөлү. Ал үчүн китепти көбүрөөк окуйлу. Үйлөн классика болбосо дагы жомокторду окуп тур, кыскача аңгемелер бар, очерктер бар, фельтондор бар. Мына аталардын сөздөрүн уксаң, сонун нерселерди үйрөнөсүң. Өзүңдүн элиңдин, жериңдин тарыхын бил. Азыр бир Долгорукийди билебиз. Биз азыр Невскийди билебиз. Биз азыр Уолт Тейлорду билебиз. Бирок бул жерден чыккан Зууракан Кайназарованы сураса көбү билбейт. Мен кече Кыргыздын мен деген жигиттер менен отурдум. Султан Ибраимов ким десем, бир да жооп бере албай койду. Ыйлагым келди. Бири да жооп бере албай койду. Казы Диканбаев ким? Балтагулов деген ким? Болот Мамбетов деген ким? Неге билбейбиз? Эгер ким өткөнү унутса, келечеги да жок болот. Кайда барганды билгиң келсе, кайдан келгенин унутпа деген сөз бар балдар. Ошон үчүн Айлыңдын тарыхынан башта. Буяктан ким чыкты эле? Бул жактан Медеткан Шеримкулов атабыз чыккан. Караңыздар, мына Жети Кашка аябай деген ким? Жөн эле мектепке келип кетпей тарыхын үйрөнүп коюш керек. Бул деген классик лирик акын. Ар бириңер жок дегенде ондон ырын жатка билишиңер керек. Ушул ат коюлуш үчүн бул адам мээнет кылды. Адамдын кадырын көтөргөн анын амалы мээнети деп коет. Амалдын кадырын көтөргөн анын ыкыласы деп коет. Ошон үчүн бул кишилер ыкылас менен мээнет кылды. Китеп жазды. Тил үйрөндү, илим алды, билим алды, ошонун мекенине берди. Ошон үчүн кадыры бар үчүн бүгүн мектепке аты коюлуп отурат. Ошон үчүн балдарым, жомокту да көбүрөөк окугула. Чөптөрдүн аттарын үйрөнгүлө. Чөп деген жер жашыл кылып турган нерсе эмес, арасында бака жалбырагы бар, партаңы бар, кой уйгагы бар, ат кулагы бар, жалбызы бар, какым кукуму бар. Бурда баарын билет элек, азыр билбей баратабыз. Дарактын да түрлөрү бар, малдардын, чымчыктардын түрлөрү бар. Жылкылуу кычкач дегенди азыр ким билет? Сары барпы деген чымчыкты билесиңерби? Азыркы балдарды таң калтырыш кыйын болуп калды. Өткөндө бирөө айтат, Америкада балдарымды дейт, атайын зоопарк алып бардым, таң калбай койду дейт. Үйгө кетеличи, көрсө TikToктон көрө берип, жирафты дагы, арыстанды дагы, чөөдү дагы, жолборсту дагы, карышкырды дагы кызыкпай калыптыр. Ак кемени окудуңар беле? Ким окуган Ак кемени? Танк аташ деп бала таш менен ушундай сыймыктанып атат. Таш. Ошону элестетип алып жыргап атат. Биз жыгачтан жасайт элек, таштан, темирден жасап алып машинаны ойнойт элек. Эки дөңгөлөк жасап зым менен, азыр бар ошондойлор, машина кылып ойнойт элек. Азыр мында отуруп калдык. Ким эгерде батыраак бүкүр болгусу келсе, телефонду көбүрөөк көргүлө. Ким эгер көзүнөн ажырагысы келсе, телефонду көбүрөөк көргүлө. Азыркы балдар эмнеге нервный? Уйкусу канбай атыптыр да. Түнү менен көрүп, эртеси келет, сабакты да окупайт. Бирдеке болсоң эле жини келет. Уйку канбаса, адамда бир ушундай гормондор бар, убагында адам албай турган болсо, адам нервный болот. Эрте карайт, бет тырышат, тиш түшөт балдар. Ошон үчүн мен Америкада да болдум. Жакында Европаны кыдырып келдим, 6 мамлекетти кыдырып келдим. Ватиканды кошкондо. Аларда деле телефон бар. Алар бизден бай, бирок балдары телефонду аз көрөт экен. 4 жашардан баштап китептерди окушат экен. Алардын китептери да кызыктуу, көргүн келет, иллюстрациялар менен. А биздин кыргыздын китептери майда тамгалуу, ачыгын айтайынбы, профессорлор өздөрү түшүнө турган жазып койгон да. Кээде ушу окуп атып, мен балдарыма жардам берип атып, балдарыма боорум ооруп кетет. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Айылда чоңоюп аткандарга сыймыктангыла. Айыл бул Кыргыздын тамыры, уңгусу. Качан карабагыла Кыргызстанды айылдыктар башкарган. Силер ойлобогула, шаардыктар тил үйрөнүп атат, алар жеке менчик мектептерде окуп атат, а биз биякта калып калдык. Жок. Баары бир күлүк ат кийин чабат деп коет. Бул жактан наркты үйрөнөсүң, салтты үйрөнөсүң, тамырыңды билесиң, элиңди тааныйсың, жериңди тааныйсың, андан кийин дүйнөнү тааныган жакшы болот. А тиякта ментальный арифметика, тил үйрөнгөнү менен балдар көп нерсени жоготуп атат. Тамырын жоготуп атат, өзүнүн тилин билбей чоңоюп атат. Азыр Бишкекке барсаң, кыргызча сүйлөгөн баланы таппайсың. Эгер кыргызча сүйлө десең, биринчи душман анын ата энеси болот. Кыргызча сүйлөш керек, кыргызчаны билиш керек, мамлекеттик тил десең, орус да түшүнөт, дунган да түшүнөт, уйгур да түшүнөт, өзбек да түшүнөт. Бирок
чыгардык айрым кыргыздар ошолор сага душман болот. Ошон үчүн балдарым, маңкурт темасы бекер айтылган эмес. 70 элдин тилин бил. Мен да бир топ тилдерди билем. 7-8 тил үйрөнгөм. Бир тобун эркин сүйлөйм. Бирок өзүңдүн тилиңди унутуп кал деген сөз эмес бул. Бүгүнкү майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Карагыла, атың барда дейт, эл таны, атаң барда жер таны деген бир сөз бар. Мен азыр кечээ бул айылга келип кеттим, мындай жашып 3 күн жүрүп кеттим. Ушундай рахаттандым. Жыламыш суусу, мунун тарыхын үйрөндүм. Эркек суу деп коет экен, билесиңер ушуну? А эркек суунун эмне үчүн эркек суу деп айтат? Бирөө жарым айттыбы балдарга? Мисалы мен бул жактагы Сабыркул ата менен сүйлөштүм. Таанысыздарбы? Сабыркул ата менен сүйлөштүм. Анын күйөө баласы Рустам менен сүйлөштүм. Бекболот деген бар экен, аны менен сүйлөштүм. Сатар аксакал менен сүйлөштүм. Аны мен пост кылып чыгардым. Бирок Сатар аксакал да эркек сууну айтты, майнысын ачып бере алган жок. Көрдүңөрбү? Бир эле күндө келгенде үйрөнгөн нерсем. Медеткан атанын Арсланбап деген багын көрдүм. Аны өзүнчө бир макала кылып жазса болот. Колдо бар алтын баркы жок деп коет. Ошон үчүн балдарым, өзүңөрдүн айылыңарды билгиле, санжыраны билгиле, тарыхты билгиле, тилди, дилди билгиле. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан мына бүгүн экинчи жолу келип атам, эбепке себеп болуп. Көз көргөн жерде көңүл дагы алып калат дейт ошол жерде. Көңүлдөн калбайт, көңүл калат. Көңүлгө сиңет. Сүйүү махабат болот. Ошон үчүн бул жакка келдим. Бир келгенде эле сүйүп калдым бул жерде. Ошон үчүн бүгүн чакырдыңар эле, чын ыклас менен бүт жумуштарды жыштырып коюп келдим. Эжекеске чоң рахмат. Чакырганда келбеген ымдаган казар болот дейт. Адамдын 4 акысы бар. Биринчи, ооруп атканда кабар алып кой. Бул өтө маанилүү нерсе. Балким акыркы жолку зыярат кылганың ошолдур. Салам айтса жооп бер. Бул экинчиси. Чүчкүрсө ак чүч деп коет. Ден соолук тилеп койгон. Адам көзүн жумуп чүчкүрө албайт экен. Көзүн жумса кабыргасы сынып кетет экен. Чүчкүргөн дагы бир аман эсен чүчкүрө алганда чоң бакыт экен. Андан кийин каза болуп калса жаназасына бар дейт. Салам айтса жооп бер дейт. Чакырса чакырган жерге бар деп коет. Мен бүгүн акыңарга берип келип отурам, чоң рахмат. Балдарым, даражаңар бийик болсун, сөзүңөр өтүмдүү болсун, жүзүңөр нурдуу болсун. Кайда барыңар келсе, кайдан келгениңерди унутпагыла. Бүгүн эле калпак кийип, бүгүн эле кыргыз тил деп, ошо бойдон эртең каалаганыңарды кыла бербегиле. Күн сайын сөз үйрөнгүлө. Мен англис тилин кандай үйрөнсөм, кыргыз тилин ошондой үйрөнөм. Японияда орто кылымдагы кыргыз тилин кадимкидей үйрөтүшөт. Өздөрүнүн япон элине орто кылымдагы япон тилин үйрөтөт. А биз азыр орто кылымдагы тилдерди билбейбиз. Азыр эле айттым го, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер. Эки сөз түшүнбөйбүз, муда менен илдекерди. Ошон үчүн окуп, жазып алып, ошону жаттап, улуулардан маанисин сурагыла. Эгер тил байыса, эл да байыйт, дил да байыйт, келечек дагы болот. Тил жоголсо, эл да жоголот. Ошого ишенип койгула. Азыр Россияда канчалаган элдер бар, өңү биздикиндей, аттары Анна Петровна, Иван Сергеевич болуп калган. Кудай ошондон сактасын. Эжеке, дагы бир жолу рахмат. Агайлар, чоң рахмат. Мына мен бүгүн эле келип Талайга менен тааныштым. Төлөн агай менен тааныштым. Жолбон эжеке менен тааныштым. Эми бул эжекелер, агайлардын баары менен таанышам. Анан кийин ошентип көз көргөндөн кийин адамда сезим пайда болот, сый-урмат пайда болот, бир туугандык сезим пайда болот. Көбүрөөк көрүшүп туралы. Анан дагы бир сөз бар экен кыргызда. Атта жүрсө тизгиндеш дейт. Аттан түссө тизелеш дейт. Кеп сүйлөсө сабакташ, табактарса табакташ дейт. Биз табакташ да бололу, сабакташ да бололу. Көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип, баарлашкан өтө чоң кубанычтамын. Бийлегендерге да чоң рахмат, ырдагандарга, манас айткандарга, программаны даярдаган эжекелерге чоң рахмат. А силер берде турасыңар. Номерлерди аткарып атасыңар. Бирок жүрөгү болкулдап турган даярдаган эжекелер да, бир адашып кетпесе экен, жакшыраак аткарса экен деп. Силер үчүн өмүрүн берип аткан, энергиясын берип аткан эжекелер, агайлар аман болсун, ушулардын батасын алалы. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун, ыкпал ала того тең болсун. Анан ким адамга рахмат айтпаса, жаратканга да рахмат айтпайт дейт. Ушул жака келишиме себеп болгон ким? Насыр, ордуңан туруп койчу. Мына ушул жигит. Кече келгенимди угуп, белек бешкегин көтөрүп, чай пайын даярдап алып келген экен. Кече сыйын көргөнбүз. Адам бир сыйлагандан кийин барго сөзү өтүмдүү болуп калат экен. Агай барып келели деди, баарын жыйыштырып коюп туруп, Насырдын сөзүн уктум, келдим. Мындан ары да көп келип туралы, акыркы жолугушубуз болбосун, элге журтка кызмат кыла бер. Алдындарын айткан сөзү бар. Адам дейт, ибадат менен бейисти тапса, кызмат менен жаратканын өзүн табат дейт. Даражаң көтөрүлө берсин. Бар бололу, жаратканым жар болсун, чөлдөрүбүз шаар болсун, көкүрөктөн намыс менен ар болсун. Тилибизди байыта берели, унутпайлы, кийинкилерге татыктуу мурас кылып берели. Салам алейкум.